Салам достор, сиздер менен Нуркейжи каналы. Эгер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписка кнопкасын басып, өз ой пикириңизди калтырып кетүүнү унутпаңыз. Биздин бүгүнкү чыгарылыш улуу ата мекендик согуштун ардегери Сергей Алёшков жөнүндө болмокчу. Улуу ата мекендик согуш Совет элине көптөгөн кыйынчылыктарды алып келген. Канчалаган адамдардын өмүрүн алып кетти. Биздин окуябыз катардагы жоокер Сергей Алёшков жөнүндө болмокчу. Сергей Алёшков ал биринчи сыйлыгын 6 жашында алган. Сергей Калужский облусунун Крым айылында туулган. Согуш башталгандан ал болгону 5 жашта болгон. Анын 2 агасы фронтко кеткен. Ал апасы жана 7 жашар агасы менен айылда калган. Крым айылын неместер басып алып, Сергейдин агасын асып өлтүрүшкөн. Апасы неместерге жолтоо болгондугу үчүн атып өлтүрүлгөн. Сергейди кошунасы айнектен качырып жиберген. Ал Токойдо бир жума жалгыз жашаган. Алсырап жатканда 142-гвардиянын жоокерлери таап алышкан. Сергейди частка алып келгенде анын акыбалын көрүп жоокерлердин көзүнөн жаш аккан. Полктун командири майор Михаил Данилович Воробьев аны частка калтырууну чечкен. Ага катардагы жоокерлердин формасын беришкен. Ал согуш учурунда жоокерлерге ок жана граната ташып берген. Дем алыш убактында ырдап билеп жоокерлердин көңүлүн көтөрүп турган. Сергейге автоматтын ордуна дүрбү беришкен. Ал көп жолу немис разведчиктерин байкап калган. Ал жүргөн полк Сталинград шаарында согушкан. Михаил Воробьев өз атасындай болуп калган. Душмандар абадан чабуул жасаганда Михаил Воробьев жана анын жоокерлери менен бузулган зданиянын алдында калышкан. Ошол кезде Сергей аны көрүп калып, аларды бошотууга күчү жетпестигин билип, абадан чабуул болуп жатканына карабастан жоокерлерди жардамга чакырып, Михаил Воробьев жана анын жоокерлерин куткарып калышкан. Михаил Воробьев эч кандай жаракат алган эмес. Сергейге ошол эрдиги үчүн аскердик ардак сыйлыгы берилген. Ошол сыйлыкта Сергейдин атын туура эмес жазып койгон. Ал абдан шайыр болгондуктан өзүнүн полкунун көңүлүн көтөрүп, дем күч берип, жеңишке болгон ишенимин арттырып турган. 1942-жылдын 8-сентябрынан баштап 18-ноябрга дейин салгылашууда жүрүп, 18-ноябрда жаракат алган. Өзүнүн полку менен 1944-жылга дейин согушта жүргөн. 1945-жылы согуш аяктагандан кийин Курский облусундагы Сваровский училищеге тапшырган. Аны аяктаган соң Харьковго келип жогорку юридикалык билим алган. Калган өмүрүн Челябинский шаарында Михаил Воробьев жана Нина Воробьева менен өткөзгөн. Согуш анын ден соолугуна таасир берген. Биринчи даражадагы кавалер, аскердик ардак жана Германияны багынткандыгы үчүн сыйлыктардын ээси катардагы жоокер Сергей Алёшкин 1990-жылы 54 жашында көз жумган.